Assalamu alaikum mekendештер. Ушул видео менен бөлүшкүм келди. Көрдүңөрбү, бизде эки эле полоса бар. Бирөө оңго, бирөө сол жагындагысы прямо и налево эле. Светофор оңго эле күйүп атат. Оңго күйгөндө только оңго эле айдаш керек. Анан унутпагыла, если бул дополнительный светофор, дополнительный оңго. Бул дополнительный кандай оңго күйгөндө основной светофор көрүнүп кызыл күйүп атат. Мында силер бүт движущий транспортный средство, то есть любой жактан машина келсе, же пешеход болобу, эмне болот, баардыгын кое берип, бүткөн кое берип, анан гана айдаш керек да оңго. Дополнительныйлар ушундай. Солго дополнительный болушу мүмкүн, эки жагына дополнительный болушу мүмкүн ушундай да. Бул контурный светофор, башкача айтканда, светофордун ичиндеги стрелканы ичинде турбайбы, прямо и налево дегенчи, көрүнүп атабы? Ушул контурная стрелка деп айтылат. Путать этпеш керек. Эки түрдүү светофор болот. Анан обычный светофор болот. Ичинде стрелкасы жок. Андагы видео менен көрсөтөм. Азыр көрдүңөрбү? Основной светофордо прямо и налево күйдү. Түз кетип атат. Анан солго бурулган болот. Оңго дополнительный күйө элек. Бул стоп линияда гана туруш керек да. Ушундай эле сол жагында да болушу мүмкүн. Анда видеого чыгарам ушу менен кошуп. Мына дополнительный чогуу күйдү, мына движение во всех направлениях азыр разрешено да. Бүт жака бул. Основной күйүп атканда уже эч ким кое бербейт. То есть мозерден солго бурулуп, разворот кылсаң дагы, аркы жактан оң жакка келеткан машина дагы кое бериш керек да. Анткени основной полный зеленый да. Любой жака зеленый. Дагы бир нерсе айтып кетейин дедим эле. Мондай знак көрдүңөрбү? Главная дорога оңго көрсөтөт да. Бул знакты силер эч убакта карабайсыңар. Светофор иштеп аткан учурда. Светофор качан гана иштебей калганда ушул знак действовать этет. Любой перекресткта. Светофорлор жокто, светофор иштебегенде ушул знактар менен жүргөнгө туура келет. Светофор барбы? Болду, бул знакты жок деп эсептеп койгула да. Мына мондайда основной дагы жашыл күйдү. Көрдүңөрбү? Основной светофор 3 түр светофор. Азыр бүт жерге айдай берет, эки полоса тең. Дополнительный күйүп атат. Бул движение во всех направлениях разрешено. Сол жактагы дополнительный күйүп атпайбы? Бул разворот кылса дагы спокойно, аркы жактан оң жактагы дагы кое бериш керек да, аркынсычы. Азыр өчтү. Азыр аркы полоса токтош керек стоп линияда. Анткени бул контурная стрелка основной светофордо жаңылбаңыз. Основной деген о 3 кызыл, сары, жашыл деген ушу основной светофор болуп эсептелинет. А кошумчасы просто дополнительный. Ошо основнойдо прямо и направо деп турат. Азыр түз анан оңго деген бар. Бул солго бурулган болбойт азыр өчүктө. Азыр күтүп турат бул сол жактагы. Мына контурный светофор, то есть контурная стрелка менен көрдүңүзбү? Прямо и налево деп турат. Ушундайда дополнительный күймөйүнчө стоп линиянын алдын турушат. Мына эми оңго кетебиз. Түз кетпейбиз, солго кетпейбиз, только оңго эле кетебиз да. Бул жерде знактар турат. Левый крайний ряд. Биринчи солго бурулган менен ал встречка, ошол экинчисине бурулуу деген сөз. Анан азыр светофорду жакыныраак барып көрсөтөм. Светофорго жакын келдим. Обычный светофор, стрелкасы жок. Муну основной зеленый көрүнүпсү? Жөн эле зеленый көрүнүп турат. Контурный стрелка эмес бул. Дополнительный күйбөсө деле солго кайрылган болот. Бирок эмнегедир булар турат. Бул жителдер ушундай турат экен. Стрелкасы жок. Ушундай светофорлордо дополнительный күйө элек деле бурулуп берсеңиз болот. Солго болобу, оңго болобу. Бул жөн эле основной зеленый да, бул разрешает движение во всех направлениях. Мына эми күйдү, дополнительный эми кайрылып атышат. Мындай светофордон дополнительный күйбөй эле кайрылса болот. А Москвада көптөрү 90% баягы контурный стрелка менен экен, анан баягы стоп линияга турушат да. А эмнеге анда контурный светофор болгондо стоп линия туруш керек да. Булар стоп линиядан өттү да, буларчы. По сути. Ошон үчүн ушундай светофорлор болуп калса, өтө бергенге встречныйды кое берип туруп өтө берсе болот. Дагы бир перекресткке келдик.
Бул жер оңго турушат, дополнительный күтүп. Болбосо мындайда айдай бериш керек, анткени бул контурный светофор эмес. Основной светофордо жөнөкөй эле жашыл күйүп турат, көрдүңүзбү? Ар жагында деле ушундай күйүп турат. Муну күтүп кереги жок. Если ичинде стрелкасы бар болсо, прямо или налево деп туруп дополнительный күч керек экен. Мунун ичинде жок. Бул обычный светофор. Жөн эле жашыл күйүп турат. Мындай жашыл дегени движение во всех направлениях разрешено. Эмнегедир бул жердегилер көнүп калыптыр да. 90% өзү контурный стрелкасы менен светофорлор экен да. Мындай дополнительный кызыл күйүп турса, токтош керек. Стрелкасы жок болсо деле.